Ассаламу алейкум, туугандар, кутмандуу күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, кош келиңиздер. Бул эмне десеңиздер, чеснок суу. Буну кандай ичебиз дейсеңер, буну эмнеге ичишибиз керек? Бул 40 жаштан өтүп калгандарга, көпчүлүгү 40 жаштан өткөндөр, энергиясы түгөнөт, алсыздык башталат, кичине бир иш кылса чарчап баштайт, бир күнү бут ооруйт, бир күнү баш ооруйт, бир күнү бел ооруйт, акырындык менен адамда мындай өзүбүздүн жакшынакай энергиябыз түгөнүп баштаганын сезип баштайбыз. Ошон үчүн кайрадан өз энергиябызды кайтарып алыш үчүн бизге ушул чеснок өтө күчтүү жардам берет туугандар. Эми мунун полезный жагын айтпай эле коеюн. Ушунча көп да, только туура ичсеңиздер, конечно. Чеснокду туура пайдалансаңыздар, көп ооруну жеңип чыгасыздар туугандар. Аялдарга дагы, эркектерге дагы өтө күчтүү чоң таасири бар мунун. Муну анын үчүн кандай кыласыздар? 2 тиш чеснокду аласыздар, майда туурайсыздар, стаканга салып коюп коесуздар, бир 10 мүнөттөй туруп турсун. 10 мүнөттөн кийин үстүнө жылуу эле суу куясыздар туугандар. Жылуу суу куюп коесуздар, бир стакан. Кайра үстүн жаап коесуздар, кайра 20 мүнөт туруш керек бул. Ошол жылуу суу куюлгандан кийин 20 мүнөт тургандан кийин, эгер чеснок сыккыч менен сыксаңыз, чесногу менен кошо ичип салсаңыз болот. Эгер мынтип туурасаңыз, чесногун калтырып эле суусун ичип коюңуз. 3 ай туугандар. 3 ай ичип көрүңүз. Бутум ооруйт, сөөгүм ооруйт, белим ооруйт, башым ооруйт, өтүм ооруйт, өпкөм ооруйт, деги эле боорум ооруйт, купта. Кайсысын айтам мен муну? Женский жагым ооруйт, тамагым ооруйт, кулагым ооруйт, көзүмдүн көрүүсү, кулагымдын угуусу дегендин баары. Вот бизге бул өтө чоң пайдалуу. Биз эми 40 жаштан өтүп калдык да. Ошон үчүн туугандар, мен муну жөн гана сиздерге көрсөтүп коеюн. Күндө бир стакандан ичип туруңуздар. Өзүңүздөрдүн ден соолуктарыңыздар үчүн өтө чоң жардам тиет. Байкайсыздар, бир 10 күн ичкенден кийин өзүңүздөр кандай жеңил сезип баштаганыңыздарды байкайсыздар. Эч убакта оорубаңыздар. Эмтеден ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр. Аман болуңуздар.